Саламатсыздар YouTube көрчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Саясат айдыңында Камчыбек Ташиевдин мафиялары дейбизби, коррупциялык схемалары дейбизби күндөн күнгө ачыкка чыгып атат. Жада калса мынакей бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан тастыктап берди да туугандар. Негизинен деле УКМКны Камчыбек Кыдыршаевич башкарып турганда көптөгөн адамдар бизнесинен айрылып, ошо ОПГны каржылады деген дежурный берене менен эле көптөгөн адамдар бизнесинен айрылып камалып кеткен экен. Бул тууралуу мынакей салык кызматынын жетекчиси Салманбек Шыкмаматовдон айтып жатат. Мен жанат гостиницасына барабыз десем, жок, ал жер жабылып кеткен, ээси камакта деп айтты депчи. Эмнеге десем, ОПГны каржылаптыр деп. Бул бардыгы абсурд деп Салманбек Шыкмаматов өзү айтпадыбы туугандар? Анан биз ушу бизнести коргоонун ордуна кордоп, камап, мынакей бизнесмендердин көбү Америкага, Өзбекстанга качып кетти. Ал эми 1-3 топ байыган экен да. Көптөгөн адамдар айтып жатышат, Ташиев Бакиевдин жолун жолдоду, балдарын мамлекеттик кызматтарга жакындатты, туугандарын байытты деген мындай жаңылыктар чыгып атат. Аны баардыгыбыз көрүп атабыз туугандар. Аны биз айткан жокпуз, аны мамлекеттик органдар тастыктап жатышат. Жана ошондой эле президент Садыжапаров өзүнүн досуна шанс берди деген дагы имиштер бар. Эми бул деген эмне деген? Бул деген ошол досум тынч жүргүн, сенин былык иштериң көп, эгерде тынч жүрбөсөң анда камаласың, жооп бересиң, бизнесиңен айрыласың деген эле сөз. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, 5 жыл ичинде ушунчалык байлык топтогон Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү албетте кыргыз элинин ачуусуна тийди. Буга чейин бизнесмендери бар эле, бизнестер бар эле деген сөз айтылат, бирок мынчалык деңгээлде меселе деп чачышпайбы? Ошо балдарынын компаниялары тендерди утуп, туугандары тендерлерди утуп, жада калса туугандар өтө жээндеринен бери эле байып кеткен экен да. Эми буга эмне дейбиз? Буга ошол кандай десек, мамлекеттик деңгээлде чара колдонуш керек. Азыркы учурда көптөгөн адамдар эмне Ташиев камалбайбы, Ташиев өзгөчөбү, Ташиевдин туугандары качан жоопко тартылат, качан байлыктары иликтенет деген дагы суроолорду коюп атышат да туугандар. Эми аны президентибиз чечсе керек. Мүмкүн Камчыбек Ташиев менен президенттин ортосунда сүйлөшүү болгондур, бизнестерге тийбей качабы дегенчи. Эми аны биз айта албайбыз туугандар, бизге караңгы, карапайым элге. Бирок чындыгында эгерде президентибиз Садыжапаров, Нуркожоевич